Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы премьер-министр азыркы издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча комментарий берди. 2017-жылдын 14-декабрында Кыргызстандын башкы көзөмөл органы Беларустун башкы прокуратурасына Даниил Урицкий деп анкеталык маалыматтарын өзгөртүп алган Данияр Үсөновду издөө жана кармоо боюнча өтүнүш жөнөткөн. 2018-жылдын 6-мартында Беларустун башкы прокуратурасы кыргыз тараптын өтүнүчүн четке каккан. Бирок башкы прокуратура бул боюнча иш жүргүзүүнү улантууда деп мекеме тараткан маалыматта. Белгилей кетсек, Беларусь медиасы 27-июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Үсөновго коёндой окшош кишинин сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясы жабык акционердик коомуна өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземинде тартылган. Анда Үсөновго окшош киши өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырып, бирикменин директору болоорун билдирген. Өзгөн районунун Көлдүк айылындагы каналга 4 жаштагы Т аттуу бала чөгүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык кечээ 30-июль күнү саат 21:47 чамасында болгон. Кырсык болгон жерге министрликтин куткаруучулары тартылып, издөө иштеринин натыйжасында наристенин жансыз денеси саат 22:50 табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Аламүдүн районундагы Скрабин мөңгүсүндө каза болгон адам менен жабыркагандар эвакуацияланды. Маркумдун сөөгүнө жана жабыркагандарга барган казакстандык тик учак бүгүн 31-июлда саат 10:03 өткөндө Бишкек шаарындагы Манас эл аралык аэропортуна кондо. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Белгилей кетсек, кечээ 30-июлда Аламүдүн районундагы Скрабин мөңгүсүнө чыгып бара жатып жаракат алган туристтердин бири каза болгон.